Президентти командасы артка тартып жатабы? Караңгылыкты жарык кылгысы келген түнкү эшик алдындагы жаркыраган лампочканы чаркайланган шайтан көпөлөктөр. Булар лампочканын жарыгын башкалардан кызгангандай, коругандай туталанып жүрүшөт. Алар үчүн лампочканын эч кереги жок, анын жарыгы гана керек. Жарык жалп өчөрү менен шайтан көпөлөктөрдүн чаркайланганы токтойт. Жаңы тарыхыбыздагы Кыргызстанды башкарган Акаев, Бакиев, Атамбаевдин түбүнө жеткен негизги нерсе да бул чаркайланган кошоматчылык жана ляппайлар болду. Буларды бири-биринен кызганып, алардын алдындагы сөзү өтүмдүү, өздөрү таасирдүү болгусу келген көпөлөктөр бүгүн деле саясий аренада. Ал эми Акаев 15 жылдан бери Москвада, Бакиев 10 жылдан бери Минскиде, Ала тоону көргөнгө зар, Атамбаев абакта. Булардын жарыгын башкалардан кызганып келгендер учурда башка жарыкты айланып турушат. Жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап дейбиз. Андыктан эми Акаев, Бакиев, Атамбаев кылычын кайда чапса дагы, биринчиси 1991 жылдан 2005, экинчиси 2005 жылдан 2010, үчүнчүсү 2011 жылдан 2017 жылдардагы убактыларын кайрый албайт. Бүгүнкүдөй тагдырга туш болбош үчүн алар дал ошол убактыларында жарыгын кызганган, көзүн будамайлаган шайтан көпөлөктөрдү өзүнөн алыс кармашы керек эле. Ишти сөз менен эмес, ишти жыйынтык менен көргөзгөн кадрларды тандап, реалдуу реформаларды жасашканда алардын орду төрдө болмок. Ошондо бийликтен кеткенден кийин кылычтарын оңду солду чапкылап, аттын башындай армандарын айтып отурушпайт болчу. Мурдагы президенттердин тагдыры учурдагы президенттин ишмердүүлүгүнө сабак болуп жатабы? Талуулуу суроо ушул. Президенттин ниетинде, аракетинде кынттык жок. Бирок азыр айтып койбосок, эртең кеч дагы деле чаркайланган көпөлөктөрдүн курчоосунда калды. Мамлекеттин ар тараптуу өнүгүшү кадр саясатынан көз каранды. Кадрлар баарын чечет деп 1935 жылы эле Сталин көзгө сайгандай айтып койгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун командасындагы кадрлар кандай иштеп жатат? Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевди алалы. Мамлекет башчысы анын талапкерлигине бекеринен токтолбосо керек. Жээнбеков өзү премьер-министрлик кызматты аркалаганда чогуу өкмөттүн курамында болгон. Ошондон улам мага ишеним арткан. Бирок Абылгазиев жүйүнү бош жетекчи гана эмес, өтө ири суммадагы коррупциялык ишке дагы катыштыгы бардыгы тууралуу кеп сөздөрдү артынан ээрчитти. Өткөн 2019 жылы анын бажасы Иманкадыр Расалиевдин уулу Эрназар Иманкадыр уулу КТ Мобайл ишканасынын директорунун орун басары катары январь айынын май айына чейин эле жалпы 972 000 сом айлык алганы ызы-чуу жараткан. Иштебей жаткан ишканадан эле 5 айдын ичинде миллионго чукул айлык акы алганын коомчулук кандай кабылдашы керек? Кокусал ишканада иштеп жаткан болсо, анда айына миллиондогон айлык акы алат беле? КТ Мобайлдын түзүлүшүн премьер-министр Абылгазиев да катуу колдогон. Көрсө, ал ошондо бажасынын баласына айлыгы чоң кызмат орун даярдап бериш үчүн эле аракет кылган болобу? Бул ишкананын техникалык директору болгон Николай Дмитриенко ишкана менен 2018 жылдын 26-27 декабрында келишим түзүп, кызматка алынат дагы. Арадан 3-4 күн өтпөй, 31 декабрда 105 000 сом айлык акы алат. 3-4 күндө 105 000 акы алса, анда ал айына канча алыш керек эле? Бул жагдай парламентте ызы-чуу жаратканда Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мен бажамдын баласы, ал ишканада иштей турганын башында билбептирмин да деп кутулган. Жакында эле премьер-министрдин дарегине байланыштуу кызык фактыны Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыкты. Кепти башынан айталы. 20 майда Акаев парламент отурумунда байланыш боюнча мамлекеттик агенттикте жыштык сатууга байланыштуу коррупцияга Абылгазиевдин катыштыгы бар болушу мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында Темир Сариев премьер-министр кезинде 15 МГц жыштык акциондо 1 миллиард 500 000 сомго сатылган. Ал эми учурдагы премьердин убагында 200 МГц болгону 700 сомго сатылып кетип жатат. Премьер-министрдин уруксаты жок, мындай болушу мүмкүн эмес. Андыктан күч органдары бүгүнкү күндө буга өкмөт башчысынын катыштыгы бар же жогун иликтөөгө киришүүсү керек деген Жанар Акаев. Анан дагы ал ага чейин ошондой эле лицензиянын башка уюлдук операторго $900 миллион беришкенин, ал эми 200 МГц жыштыкты мыйзамды бузуп, аукцион жарыялабай, конкурсу жок эле казакстандык компанияга берип салышканын кошумчалаган. Демек Абылгазиевдин убагында $900 миллион жыштык аукциону жок эле 700 сомго сатылып кетип жатабы?
Өкмөт башчынын маалымат кызматы муну Жанар Акаевдин абийирине койдук деп жооп берген. Андан кийин Жанар мырза Абылгазиевдин ошол жыштыкты 700 сомго алган казакстандык компаниянын өкүлдөрү менен жолугушканы тууралуу да айтты. Демек өкмөт башчынын бул маселеде катыштыгы бардыгына чындап эле шек жаралып турат. Коррупцияга негиздүү шек жаратып жаткан премьер-министр мамлекет башчынын ишмердүүлүгүнө көлөкө түшүрбөй коебу. 2018 жылы мамлекет башчысы тарабынан эң сонун демилге көтөрүлүп чыкты эле ротация тууралуу. Бирок бул демилгеге Ысык көлдүн губернатору болуп келген Узарбек Жылкыбаевдин ошко губернатор Акылбек Осмоналиевди Ысык көлгө губернатор кылып дайындоо менен эле токтоп калды. Андан бери 2 жыл убакыт өттү. Президенттин айланасындагылардын бири дагы Сооронбай Шарипович ротация маселеси бар эле деп эскертип коюшкан жок. Президенттин оозунан чыккан убадаларды эскертип туруу президенттин аппараттын башчысы жана анын кол алдындагылардын түздөн-түз милдети эмес беле. Коррупцияга каршы күрөштү да мамлекет башчысы катуу чыгынып баштаган. Коопсуздук кеңешинин жыйынында да өтө катуу айткан болчу. Бирок андан кийин бул куру эле кыйкырык болуп калды. Коррупцияга каршы күрөштөн казынага баланча каражат кайтарылды деген эле цифралар менен иш жүрүп жатат. Бирок мурдагыдай эле коррупцияга жайкала жашоосун улантууда. Раим Матраимовдун мүлктөрү текшериле турганы да убадаланган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Финпол текшерүүнүн аягына чыга элек. Ага караганда Кубанычбек Жумалиевдин мүлктөрүн саналуу күн ичинде эле санап чыга калышты. Ошондо коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат деп айтабыз. Бул күрөш баланча суммадагы каражат атайын эсепке которулду деген куру маалымат менен жүрбөшү керек. Бул күрөш коррупциянын тамырына өрт коюу менен жүрүүсү маанилүү. Мамлекеттик кызматта туруп байып алуунун арты жаман экенин ар бир чиновник көкүрөгү менен туюп жашай тургандай болушу шарт. Эмнегедир Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Коопсуздук кеңешинин жыйындарында коюлган талаптардын аткарылышын толук көзөмөлдөй албай жатат. Балким андай каалоосу жок. Эртең бул күрөштүн жыйынтыгын эл Дамир Сагынбаевдин эмес, президенттен сурайт. Ошондо балким Атамбаевдин убагындагыдай тандоо жолу менен күрөш жүргөн деген айыптоолор да президенттин гана дарегине айтылат. Анда Дамир Сагынбаевдин бар жогу да билинбей калышы мүмкүн. Баткен облусундагы кыргыз-өзбек чек арасында чыр чыкты. Анда социалдык түйүндөрдө мамлекет башчысынын 2017 жылдагы президенттик шайлоо алдындагы "Мени түндө уктап жатканда да ойготуп сурасаңар, маселенин кандай чечилиши керек экенин айтып берем" деп айтканын мисал кылып, президентти ойготуп койгулачы деген маалыматтык чабуулдар жасалды. Бирок президенттин маалымат кызматы бир козголуп койгон жок. Эч нерсе уккан жокмун, эч нерсе көргөн жокмун деген түр жаратты. Болбосо президенттин маалымат саясатын жүргүзө турган бөлүмү бар. Алар мамлекет башчысынын дарегине байланыштуу ар бир олуттуу жагдайларга чагылгандай тездик менен реакция жасашы керек эле. Анын ордуна жада калса президенттин сүйлөй турган сөзүнөн да ката кетирип отурушат. Президенттик аппараттын башчысы кызматынын деңгээлин Досалы Исаналиев маалымат катчысынын деңгээлине чейин түшүрдү. Иш-чараларда президенттин атынан барып сүйлөп коет. Ошол гана ага жетиштүү сыяктуу. Болбосо аппараттын бөлүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөп, ар кандай жагдайда өтө тездик менен реакция жасоону талап кылуу, президенттин демилгелерин улам эскертип туруу, жаңы идея сунуштарды берип турууну колго алса болбойт беле. Дагы деле мурунку тапталып калган трафарет менен жашап жатабыз. Президент кайсыл жакка бара турган болсо, ошол жакта шашылыш асфальт төшөлүп, көчөлөргө суу чачылып, шыпырылып жыйналып калат. Муну менен мамлекет башчысы өзүнүн айлана тегерегиндегилердин туткуну болуп калды. Мамлекеттеги иштерге ошолордун көзү менен баа берилет. Коррупцияга каршы күрөш ордунан жыла албай жатканын, өкмөт башчы өзү ири коррупцияга шек жаратып калганын, элдин жашоосу чынында оорлошконун, 2017 жылга салыштырмалуу элдин бийликке ишеними кыйла төмөндөп кеткенин, эгер азыртадан элдин ишенимин кайра көтөрүүнү колго албаса, анда 2023 жылга чейин абал өтө оор болуп калышы мүмкүндүгүн президенттик аппараттын тартып койгон көшөгөсүнөн сырткары бир карап коюу учур талабы болуп турат. Канткен менен өлкө башынын баштаган жакшы иштери сөзсүз аягына чыгышы керек. Бул үчүн анын командасы күнү түнү иштеши зарыл. Булак медиа центр, Канатбек Аскаров. Атамекен партиясы бийликке оппозиция экенин жарыялады. Бул маселе партиянын аймактык жана райондук жетекчилеринин жолугушуусунда талкууланып, партиянын активи учурдагы бийликтин саясатына карата оппозициялык багытын белгилегени кабарланды. Жыйындан тартылган тасманы Атамекен партиясы Фейсбуктагы расмий баракчасына жарыялады.
5-июнда Кыргызстанда Жаңы Дем деген ураан алдындагы жаңы саясий альянс түзүлгөнү Атамекен партиясынын кеңсесинде жарыяланган. Биригүү тууралуу меморандумга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз либерал демократтар партиясынын тең төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол койгон. Аталган бирикменин негизги максаты быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баруу экенин белгилүү болгон.